Урматтуу мекендештер, Талаш шаарынан дагы бир там сатыкка коюлду. Там издеп жүргөн биздин көрүүчүлөр. Видеону аянтча чейин көрүп туруңуздар. Видеого лайк басып коюңуздар. Бул мен турган көчө Некрасова көчөсү, жаңы аты Тойчукулов көчөсү. А мына чоң көчө бул Алымбеков көчөсү. Алымбекова көчө менен келип эле Некрасова көчөдөн күнчыгышка бурулганда эле сол тарапта ушул сырты текстура чачылган тамды көрө аласыздар. Бул жагынан алганда Крупская көчө менен келсеңиздер да болот. Оторбай көчө менен келип Крупская түшүп эле экинчи көчө, туугандар, биринчи көчө эмес, экинчи көчөдөн күн батышка бурулганда ушул тамды көрө аласыздар. Так дареги 31А, Некрасова көчөсү 31А. Ана эмесе видеодон алыстабай туруңуздар. Үйдүн баары жакшы ремонт болгон, вороталардын баары жакшы краскаланган. Үй чынында эле тыкан үй экен. Баардык айнектери пластик. Биринчи үйдүн ичин тартып берейин, андан кийин огород жакка чыгабыз. Бул жагында караңыздар, туугандар, тарта кетейин. Тоокканасынан бери бүт тегеректе курчалган, караңыздар. Ушул жерди дагы үнөмдө пайдаланып тооккана кылып кеткен. Кыскасы аябай жакшы тыкан каралган үй. Огород жагына өтөбүз азыр. Бисмилла. Киргенде эле бул жерде коридор экен. Наркы огород жагына да ушул жерден ушул эшик менен чыгып кеткенге эшик вход бар. Оң жагында чай ичүүчү бөлмө. Дуалардын баары жидкий обой тартылган. Кийинки эшикте бир уктоочу бөлмө экен. Чоң тамга киребиз, туугандар. Киргенде бул жеринде холл. Потолок, натяжной потолок тартылган. Сол жагында бир ата-энелердин уктоочу бөлмөсү, потолок, натяжной потолок. Андан кийин зал. Залдын дуалын башкача кылып ушундай 3D форматта жасалган экен. Потолок натяжной гүлдүү потолок. Оң жагында дагы бир конок бөлмөсү. Бул жактында дуалы, ушундай эмне деп аталат билбейм, бирок 3D кылып өзгөчө жасаган. Потолокту жашыл түстө натяжной потолок коюлган. Эшиктери хай-тек эшиктерден коюлган. Огород жакка чыгабыз. Мынакей туугандар, огороддо алма бак, ошондой эле малиналар, помидор бар өстүрүлөт. Оң тарабында бул жакта летний кухня экен, скалаты менен. Ошондой эле очокканасы. Бул жакта шашлык жасаганга сонун дизайнда барбекю. Ошондой эле чоң эшиктен тышкары дагы мал киргизгенге дагы бир өзүнчө эшик вход бар. Бул жакта инфраструктураны айтып коелу, номер 5-мектепке жакын, чоң жолго жакын, автовокзалга жакын. Бул жагында дагы өзүңүздөр көргөндөй узун скалаты, ичин ачып көрсөтүп коеюн. Отунканасы да ушул жакта экен. Бул жактан тооккананы этекке чейин узун жасаган. Баасы 3,5 миллион сом сурап жатат. Өзүңүздөр дагы чалып саудалашып көрөсүздөр. Видеого лайк басып коюңуздар, видеону группаларга жөнөтүп коюңуздар.